Жумонг деген кино жаңы чыккан эле. Ошол кинону көрүп, Жумонгдун кылычы деп жасаган элем. Азыр муну сырты дагы бар эле, бирок катып чыкпай калыптыр. Садыр тартчы. Мына. Мынакей. Ассаламу алейкум достор. Азыр мен силерге көптөн бери өзүм көрүп, бирок байкабай жүргөн нерсени байкап калдым. Ошол боюнча силерге бир аз айтып берейин. Негизи эле өлкөнү кино аркылуу дүйнөгө таанытса болот экен. Азыр мен силерге бир нерсе көрсөтөйүн, анан калганын сүйлөшөбүз. Бул жактан алып чыгабыз азыр футболдон. Футболдун ичине көп көңүл бурбаңыздар. Бул жакта көп нерсе чачык турат. Мынакей биздин ала турган нерсебиз. Буну кимдер көргөн болсо дароо эле байкайт. Мынакей достор. Бул не десеңиздер, бул Жумонгдун кылычы. Бул кылычты мен жаңылышпасам 8-7 класстарда өзүм жасагам. Мынакей. Айтайын дегеним не? Айтайын дегеним достор, 8-7 класстагы балдар ошол убакта Жумонг деген кино чыкты эле. Ошол Жумонгдун көрүп, ошол Жумонг киносу жагып калып, мен аябай кызыгып өзүм дагы көргөм. Балким сиз дагы көргөнсүз, көпчүлүгүңүздөр. Ошондо Жумонгдун кылычы деп мен кичинекейимде өзүм дагы ойноп анан жасагам да. Негизи эле мага ошогондор көп да. Бул ошо башка чет өлкөлүктөрдүн кинолорун көрүп, ал жактын тарыхтарына кызыгып, окуп, анан ушундай бир буюмдарын жасап, же болбосо бир айтып кеткен сөздөрүн колдонгондорчу. Биз дагы бир ушундай бир кино жараталы. Биздин тарыхтагы болгон буюмдарды башка өлкөнүн, азыр ошо биз кызыгып көргөн Кореянын жаш муундары, биз кызыгып көргөн түрк сериалдарынын, түрк кинолорунун, түрк элдеринин жаш муундары, Манас атанын кылычы деп, Кыргызстандан Чыңгыз Айтматовдун айткан сөздөрү деп, улуу инсаны Исхак Разаковдун айткан цитаталары деп колдонуп жүрүшсүн. Биз ушунчалык кино тарталы, ушундай бир кино жараталы, дүйнө эли биздин тарыхыбызды ошол кино аркылуу таанып окушсун. Мен бул Жумонгдун кылычын жасагандай, алар дагы биздин Манас атабыздын кылычтарын жасап чыгарсын. Биз ошондой деңгээлге жетишибиз керек. Башка өлкөнүн жаш муундары биздин тарыхка кызыгып окуй турган деңгээлгечи. Ошол нерсени ниет кылам, буюрса Кыргызстандан дагы ошондой актерлор, ошондой режиссерлор чыгат буюрса.